Кулбаевдин орто мектебинде ушул кол өнөрчүлүк боюнча эмгектенем. Искусство институту бүткөндүгүмдө байланыштуу болуп калды. Эми бул жерде окуучулар менен бирге сабак берип жүрүп, ошол окуучулардын кызыгуусуна карап тургандан кийин ушул кол өнөрчүлүк ийримин уюштурсам деген ойдо ушул кол өнөрчүлүк ийримин уюштурдум. Ушул кол өнөрчүлүккө кызыккан окуучуларды тандап, ушул жыгач ийриминде ошол окуучуларга жыгачтан ар кандай нерселерди, көркөм буюмдарды, үй эмеректерин жасаага үйрөтүп атам. Иштегениме 10 жылдан ашып калды. Ошол Кара Суу райондук балдар чыгармачылык борбору аркылуу уюштурулган. Ошол жерде ошол окуучуларды, таланттуу окуучуларды чогултуп, ошо жыгач өнөрүн, жыгачтын табигый жасалышын, касиетин, анан түрлөрүн, кандай буюмдар жасалат, канча эмнелер болот, ушуларды окуучуларга үйрөтүп келатам да. Бир өзү жаратылыш өзү тартуулаган белек да бизге. Жыгачтын ар кандай нерселер жасалышы мүмкүн да. Бирок ошолордун ичинде өзүнчө бутактар, агындылар, тамырлар табигый тартуулаган бизге белек. Булардан ар кандай буюмдарды жасап болот. Бул нерсени табигый түрдө жасап коет да. Аны биз издеп таап, ар кандай чогултуп, анан ошолордон ар кандай буюмдарды жасайбыз. Бул нерселерди мен ошол окуучуларга 10 жылдан бери үйрөтүп келатам. Балдар ушу жыгач боюнча ар кандай буюмдарды жасап, ар кандай конкурстарга катышып келип атат. Жакында эле ошол устат шакирттин иши менен деген конкурска барып келип, окуучунун 1-чи орунду алып келди Кара Суу району боюнча. Мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына карата Ак кеме чыгармасына буг энени жасадым, окшошуп кетип атат. Бул талды каяктан таптың сен? Биз жакта сай бар, сайда агындылар агып келет, ошол жактан алып чыгып, эмне мындай карасаң эмнеге окшосо ошондой кырып жасайбыз. Сага буг эне жөнүндө айтып берчи мага. Кайсын жери башы, кайсын бул? Бул башы, бул көзү, бул шактары, бул бүтү. Азыр кайсын жерин оңдоп атасың? Кайсын жери? Азыр мен ашыкча шактарын кырктам. Керек эмес. Мына кырып тазалап атам. Мисалы бул кадимкидей эле бака теректин тамыры. Bunun özünçe kompozisiya tüzüp koydum. Bunun dagı tarihi özünçe tarihi var da. Bul yerde karasanızlar özü bul yerde nemine var eken munda bayqasa olur. Bul yerde özü 20'dan aşığı hayvanatların, kanatlıların, su canavarlarının belesi var bul yerde. Bul yerde karasanızlar muna yerde joğurdağı akkunun başı olup durat. Bul yerde kanatlı ketken. Bırak kanatlının aslında dağı bir жаныбар турат. Бул түлкүгө окшоп калганда формасы. Анда. Аны карасаң, мына жырткыч жаныбардын элеси. Бул жерде карасаңыздар, кескелдириктин элеси бар мындай, буттар менен берип турат. Бул жерде баканын элеси бар. Бул жерде жыландын элеси бар. Бул жерде болсо канаттын, бүркүттүн элеси бар. Мындай карап турсаңыздар, баардыгы жашоо үчүн күрөшүп атат да бул жердечи. Бунусун бул болсо, бунусун бул жеп, бунусун бул жеп дегендей баягы. Ар ким өзүнүн жашоо үчүн күрөшүп атат. Бул экспонаттар менен биз кыйла жерге барып, өз өнөрлөрүбүз башка элдерге, адамдарга тартуулап келатабыз. Ар кандай конкурстарга барып атабыз. Адамдар көрүп, өзү суктанып айтышып атат да. Ушундай жакшы нерсе бар экен. Şunday kılsak bolat eken деген өздөрүнүн пикирлерин айтышып атат.